Түпкүлүктүн бул чыгарылышында Енисей кыргыздарынын түз тукуму делген хакастар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Өзү 20-кылымга чейин Хакас деген эл болгон эмес. 17-кылымга чейин азыркы Хакасия, Минусинск аймагы кыргыз жери деп аталган. Жергиликтүү калк Хакас деп Орус империясынын учурунда 20-кылымдын башында аталып калганы тууралуу өткөн берүүлөрдө сөз кылган элек. Кытай жазма булактарында байыркы кыргыздар Хагаз деп жазылганы маалым. Аталыш ошондон алынган. Хакастардын Орус империясына кошулуусу аябай кандуу болгон. Раакы чыгыш, Аляска, Орус падышачылыгынын курамына кирген мезгилде деле бул аймакта согуш улана берген. Согуш 100 жылга созулган. Эми бул тууралуу өзүнчө сөз кылганыбыз туура болот. Ал эми азыр Хакастар жөнүндө сөзүбүздү улантсак. Расмий түрдө 1923 жылы Хакас уезди түзүлүп, жергиликтүү эл жасалма түрдө Хакас деп аталып калган. Это слово искусственное. Значит, это в принципе чужая маска одета. Бул жасалма сөз. Биздин элге тагылган бирөөлөрдүн чоочун бет кабы. Биз эл катары орто кылымдын аягында Монгол империясы урагандан кийин калыптанганбыз. Тарыхый аталышы Хорай же жазма булактарда айтылгандай Хонгарай. Бирок мындай аталыш сакталып калбады. Биздин уламыштарда элдик чыгармаларда гана Хорай деп айтылып келет. Себеби Орус империясына киргенде биз өз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп койгонбуз. Биз Орус падышалыгынын эли болуп калганбыз. Ал эми Орусияга кирген бардык түрк тилдүү калктар татар деп аталган. Мисалы Крым татарлары, Сибирь татарлары, Абакан татарлары деп. Алгач татар саясий этноним катары колдонулуп, кийин этнонимда болуп калды. Күнүмдүк турмушта биз өзүбүздү Хакас дебейбиз, көбүнчө тадар дейбиз. Чындыгында Хорай же кыргыз Хорай десек туура болот. Хорай дегенди ойдун, түз жердин калкы деп которсо болот. Хакастардын элдик уламыштарынын бири боюнча кыргыздар Хыркыз энеден таркашкан. Хыркыз дегени ак бурул чачтуу кызды түшүндүрөт. Ошол эле учурда 13-кылымдагы Юанши Кытай булактарында Енисей кыргыздарынан жазылып алынган уламыш сакталып калган. Анда кыргыздар хан же азыркы тилде кытайлык Кыркыз уста жашаган жигиттерге турмушка чыгат. Алардан таркаган эл кыргыз деп аталып калган делет. Ус деген суу азыр деле бар, Енисейдин оң куймасынын бири. Ошондой эле Хакас илимпоздору кыргыздардын келип чыгышын кыр уздары же кыр огуздары, башкача айтканда кырда жашаган Уус хандын тукумдары катары кароо керектешет. Хакасиянын баш каласы Абакан 17-кылымда Орус империясына киргенде негизделген. Шаар статусуна 1931 жылы ээ болгон. Быйыл августта биз барганда Абакан өзүнүн 80 жылдык мааракесин белгилеп жаткан экен. Бүгүн Хакасияда жалпысынан 1,5 миллиондон ашык адам жашайт. Хакастардын саны 70 миңге жакын. Мындан 100 жыл илгери 1910 жылы Хакастар калктын 98%-ын түзгөн. 1926 жылы өткөн Советтер Союзунун алгачкы эл сынагында 50% болсо, 2002 жылкы эл каттоо боюнча Хакастар республиканын калкынын 12 гана пайызын түзөрү аныкталган. Хакастардын 60% айыл кыштактарда жашашат. 70 миң хакастын 30% эне тилим орус тили деп айтышат, ошол тилде сүйлөшөт. Ошондуктан Абаканда хакасча сүйлөгөн кишини жолугушу кыйын. Хакас тилин болгону 50 миңдей эле киши билет. Андыктан улуттук тилде болгону бир гана Хабар деген гезит чыгат. Абаканда улуттук тилде сабак берген бир гана мектеп бар. Бул жагынан Совет бийлиги учурундагы Кыргызстанга, Фрунзеге окшошуп кетет. Көбүнчө хакастар өзлөрүн Хакас дебей, тадар дешет. Татар эмес, тадар. Абакан тадары, Минусинск тадары деп бөлүнүшөт. Биз Абакан суусунун жээгинде отурабыз. Өзү Абакан деген сөздүн чечмелеши боюнча жергиликтүү калктын арасында хакастарда аркылы кеп айтылып келет. Алардын бири боюнча бул аюунун каны, орусча айтканда медвежья кровь. Себеби хакас тилинде аба деп аюуну айтат. Ал эми кан кыргызча деле кан. Дагы бир вариант боюнча аба кыргызда эле, кыргыз тилинде эле өзүнөн улуу болгон кишиге, улуу кишиге кайрылуудай, ошондо Абакан деген бул улуу хан дегенди
билгизет го. Ал эми окумуштуу Виктор Бутанаевдин чечмелеши боюнча бул абакан деген сөз самади тилинен кирген, которуп келгенде бул суу жолу, орусча айтканда водяной путь деп айтылат. А чындыгында хакастардын өзлөрү абакан деп айтышпайт. Мисалы Уст Абакан районундагы хакастар абган дешет, ал эми Аскиз районундагылар абыган дешет. Хакас тарыхчысы Виктор Бутанаев кийген кызыл көйнөк културбас хакас улуттук кийими. Бул кийинки хакас тадар болгондогу кийимдери, байыркы салттуу улуттук кийимдери сакталган эмес. Мужская рубашка, она не делалась без цветных. Эркектердин кийими түстүү погону жок жасалат. Аялдардыкында бар. Бизде көбүнчө кызыл жана көк түстөр көп колдонулат. Сыйынган учурда кызыл менен көк түстү байлап кетебиз. Кызыл бул от белгиси, көк асман, суу белгилери. Биз хакастар отко табынган элбиз. Оттун ээси от ине. Чынында бул кийимдер заманга жараша өзгөргөн. Себеби мындай оймолор салынган эмес, токулган жиптер менен кооздолгон. Бул Абакандагы Хакас улуттук музейи 1931-жылы түзүлгөн. Быйыл ачылганына 80 жыл болду. 20-кылымдын башындагы хакастардын жашоо турмушу менен таанышса болот. Национальный костюм свахи 19 века. Бул 19-кылымдагы жуучулар кийген улуттук кийим. Жуучулар кооз, кымбат баалуу кийимдер менен айырмаланган. Бул жерде том кийип турат. Бул себедек. Аялдар тагынчу пого, тогу бөрк, жуучунун салттуу, кооз баш кийими. Сөөк жасалгалары сөзсүз түрдө коралл таштар менен кооздолгон. Пого да коралл жана күмүш тыйындар менен шөкөттөлгөн. Тугу бөрк, бизче түлкү бөрк же түлкү тебетей. Бөрк ал десе баш алат деген сөз азыр деле бизде айтылып келет. Музейлерде хакас элинин материалдык маданиятынын айрым үлгүлөрү сакталып калган. Мындай салын карасаң, бул орусчолук, а бирок кептин бардыгына салынган формасында. Мына береки форма биздин Памирдик кыргыздарда, Сарыкол кыргыздарында бүгүнкү күнгө чейин дал ушул. Мына ушул Сарыколдон Памирден көчүп кеткен, Түркияга көчүп кеткен кыргыздарда, Вандагы Рахманкул хандын кыргыздарында дал ушул форма сакталып калган. Ал эми андан ары барсак, мына береки портретте Хакас энесинин сүрөтү, улуттук кийими. Карасаңар бүт ачык түс. Ак ачат, көк чечет дейт кыргызча. Мына ошол түстөрдүн баардыгын көрүүгө болот. Салынган жоолугун карагыла. Салынган жоолукта дагы биздин түштүк кыргыздарынын салынган жоолугу. Мына береки карагыла. Дал кыргыздын өзүнүн оюмдары. Колунда тиги колгап тигип аткан экен, бүт кыргыз оюмдары. Традициялык, салттуу кыргыз оюмдары булардын бардыгы. Хакастар менен кыргыздардан бул оюмдардын эч нерсесин айырмачылыктары жок десек дагы болот. Демек, ал эми аркы көшөгөнү карагыла, бүгүн Кыргызстандагы ар бир кыргыздын үйүндө дал ушундай кураштырылган курама кошок көшөгөлөр, ар кандай колдонулган жер төшөк дегендердин баары толуп турат. Жастыктарга жасашкан булардын баардыгын. Бул бүт кыргыздын жашоосундагы өзгөчөлүктөрүн чагылдырып турат. Анан мына эки жерде астында бир курак кылып койгон турбайбы? Таң кала турган нерсе назар деген, көз тийбесин деген нерсе бул Хакастарда да бар, бизде дагы бар. Жакшы нерсеге көз тийбесин деп сөзсүз жамачы салып коет. Жамачы бул атайлап салынган. Атайлап салынган жамачы. Биздин кыргыздын келин келгендеки көшөгөлөрдө да ушундай жамачылар бар. Көз тийбесин, назар тийбесин. Ушул келин түбөлүктүн тукумун алып келсин ушул үй бүлөгө деп тигинде жамачыларды коюшканда. Ал эми бул кыргызча жаргылчак Хакас тилинде тербен деп айтылат. Бунун өзгөчөлүгү ал толук жыгачтан жасалган. Мисалы мына үстүңкү ташын көтөрө турган болсок, оор бир 4-5 килограмм чыгат го. Ички бетине мындай майда кылып туруп темирчилерди кагып чыгышкан.
астыңкы бети деле ошондой. Ооба, тартып көрөйүнчү. Буудай салып туруп. Хакасча кыштоону хыстак, жайлоону чайлак дешет. Хакастардын улуттук үйү иптелет. Жыгаштан, кийизден жасалат. Кайындын кабыгы менен да жабылганы да бар. Бул Сергей Чарков жасаган үй, ип. Чоң атасынан үйрөнүп жасаган. Байыркыда жыгаштан, каркас үйү, тирмелик ип, агас ип болгон. Кийиз үйлөргө, хиске ипке, кийин өтүшкөн. Сергей курган ип Абакандын борборунда жергиликтүү филармониянын жанында орнотулган. Боз үйгө салыштырып айтканда 6-8-10 канаттуу болот. Байлардын 12-14 канаттуу үйлөрү болгон. Боз үйдөгү биз көнгөн керегени тирме дешет. Орусча түрмө деген сөз ушундан чыккан деген да кеп айтылып жүрөт. Ичиндеги бөлүштүрүлүшү биздей эле оң жак аялдардыкы, сол тарабы эркектердики. Төр биздей эле төрделет. Түндүк түнүктелет. Азыр иптер, үйлөр жасалбай деле, колдонулбай деле калган. И вот образовался түндүк. Тик П у нас. Минор. Перестраиваем. Бүгүнкү күнгө хакастардын 15 улуттук музыкалык аспаптары белгилүү. Алардын эң улуусу, популярдуусу, кеңири таркаганы чатхан. 6, 7, 9, 12, 14 кылдуу болот. Тепке катары койдун чүкөсү колдонулат. Кыргыздарда мындай аспап болгон. Азыр колдонулбай калган. Жетиген деп аталчу. Алтай тектүү элдердин баарында эле ушуга окшогон аспап бар. Сергей Чарков улуттук аспаптарды да өзү жасайт. Инструмент состоит из частей. Вот хабырга, ребра хабырга, үстү, вверх. Здесь называется пастары. В данном случае это как головки. Иногда здесь делают такие, да, пастары, это закругленные такие, это пастары. В данном случае тоже это пастар. Хыллар, хыл, тартых, вот эта вот часть, тартых, натягивается как бы, да, и они же натягивались. Здесь сейчас мы используем колки, ну, более, чтобы не мучиться, а так, да, была деревяшка и натягивалось все это, и подправлялось этими костями. Хазх, вот этот тыс, сверху тыс. Ну, вот этот тыс, я его ввел, потому что при игре, когда начинаешь играть, он начинает скакать. То есть он модернизированный, да, получается, да? Ну, здесь только вот тыс и все, а остальное все. Ну, и по корпусу там есть маленько. Здесь вот в корпусе я как бы для хорошего звучания сделал наклон. Он вот так вот, наклон, и вот так. Ну, это тоже уже делали старики, потому что это я собирал фольклор, они мне говорили. Этот инструмент сделан с ели, а делают его из кедра большинство, ель, лиственница. Вот 3 дерева, с которого делают. Традиция. Хакас тилин жай сүйлөсө, түшүнсө болот. Бирок өзүлөрү көбүнчө орус тилинде сүйлөшөт. Сергейдин аралаш сөзү түшүнүктүү болсун деп котормосуз бердик. Чатхан дегенди кыргызчага сөзмө сөз жаткан деп которсо болот. Жөнөкөйлөштүрүп айтылганы, чынында анын мааниси терең. Ча — это война, ча. Ат — это конь. Ча бул согуш, жо. Ат дегени жылкы, ат. Хакастардын ишеними боюнча бул музыкалык аспап башка нерселерге куула алган. Шамандык салттан алынган ишеним боюнча жылкыга, кайыкка жана башкаларга айланган. Чатканга ойноп элдик дастандарды айткандарды хайджы дешкен. Алар бир нече күн түндебей узун, көлөмдүү дастандарды айтышкан. Алгач чатканды ошолор колдонушкан. Хайджылар макамы боюнча шамандарга тең болгон, ыйык кишилер катары саналган. Сиздердин манасчылардай болгон. Атайын элик деген ырым өткөрүп чатканга да жан киргизишкен делет. Андайлар элик хайджы делген. Көлөмдүү 40-50 дастанды адам баласы жаттай албайт. Алар арбактар менен байланышып, ошондой абалга жетишкен. Арбактардын жардамы менен айтышкан. Хакастардын баатырдык эпостары алыптык нымак делет. Кыргызчага алыптар жөө жомогу деп которсо болот. Көлөмү боюнча 30 000 ырсаптарга чейин жетет. Арасында манас аттуу же ага окшошкону жок. Тоолу Алтайда Алп Манаш деген дастан бар экенин уккандырсыз. Биз сүйлөшкөн хакастар ал жөнүндө билбейт экен. Окшоштугу алыптык нымактын көбүнчөсүндө салттуу түрдө каармандарынын 3 мууну айтылат. Биздеги манас, семетей, сейиттек дегендей. Дастан айткан аялдар да болгон. Тилекке каршы азыр аян алып дастан айткан хайжылар калбай калган. Если это посвященный,
Он говорил так: чоғым бастылчым, ишчиңгизлер бар келиңер, мен бастылчым. Ну, то есть, начинаю рассказ, если есть кто там хочет послушать, приходите. Это не то, что в юрте собрались люди, это обращение к этим, к духам. Это он обязательно должен их позвать. А ритуалы, все это самое, то есть это, ну, они не афишировались. Естественно, люди же знали, что он где-то в каком-то месте это все проводил, все это делал. Они же связаны были с этими. И через сон у кого-то так это все им давалось. А они это, в принципе, и особо-то и не говорили. Совет бийлиги учурунда чатканга көңүл бурулбай жоголуп кете жаздаган. Азыр кайра жандандырылып жаткан кези. Чатканчыларга эстеликте орнотулуп, баркталып сакталып келет. Эстеликке байыркы Энисей тамгалары менен жазышкан. Сергей жылына 10-12 чаткан жасайм дейт. Чоң деле суроо талап жок. Бардыгы колдо жасалат. Баасы 7,5 миңден 12 миң рубльге чейин чыгат. Эки тараптуу чатканда ойлоп тапкан. Читхан, он двухсторонний, вот это верх для пения, для голоса, более низкая тональность. И вот низ, это для горлового пения, то есть пение Это для не горла. все чатканы же такие. Это двухсторонние, да. Но они в старину были или уже как бы там уже место? Не были, потому что я ж раньше ездил, и вот чтобы это все провести, гитарный чехол, все, потому что вот так вот в чехле везешь, в салон не пускают, он очень длинный, по габаритам не пролазит, сколько раз ломали. Потом мы сшили вот эти чехлы и сделали двухсторонние, чтобы два читхана не возить. Он неудобный, абсолютно неудобный в перевозке, длинный, постоянно он бьется, поэтому совмещение, ну то есть это нормально. Хакастын дагы бир аспабы ых делеп. Биздин кыяктан айырмасы деле жок. Өткөн кылымда такыр колдонуудан чыгып калган. Ых күйлөрү сакталган эмес, толук унутулган. Сергей аны каарылардан сураштырып жүрүп, өзү жасаган. Кайындан эчкинин терисинен жасалган. Называется он хакасов ых, 2 ых. Состоит с корпуса, шейка, мойн, и паз, голова, паз. Здесь, соответственно, тиры, это кожа, натянутая на тире, но вот, ну, вот как раньше делали, то же самое. Здесь вот тоже это все как бы сохранено. Делались эти самые струны с конского волоса, хл. Байыркыда чаткандан да баалуу болуп, хакас хомусы саналган. Хомус 2 кылдуу, илгери 3 кылдуу да болгону маалым. Эскиси кыргыз комузуна эле окшош. Тарых булактарында хомус Энисейде коло доорунда мындан 7000 жыл илгери эле болгону айтылат. Учурунда хомус ар бир хакастын үйүндө болгон делет. Бул жигиттин аты дагы Сергей Чарков. Хакасча ысымы Сибдей. Хомуста ойно бырдайт. Анын айтымында 20-кылымдын орто ченинде хомус такыр колдонулбай калган. Акыркы жылдары жандандырылып жатат. Бирок эмнегедир казак домбурасына окшошуп калган. Усталар ошондой жасап жатышат дейт. Это чисто сам по себе. Меня никто не учил, никаких школ у нас не было. Вообще, вот когда мы начинали... Хомуста ойногонду мен өзүм үйрөнүп, өздөштүрүп алгам. Биз баштаган мезгилде 90-жылдары эч кандай мектеп окутуучу болгон эмес. Ал учурда чаткан гана ойнолуп калган эле.
Мен шаарда чоңоюп интернатта окугам. Андыктан улуттук аспаптардан жалгыз чатканды гана көргөн элем. Көбүн кийин Сергей жасай баштаганда көрдүм. Хомусту да чоңойгондо көргөнмүн. Анан аны жандандырууну чечтик. Эч кандай технология, ыкмалар жок болчу. Акырын өзүбүз черткилеп жатып үйрөнүп кеттик. Азыр көп ырдап калдык. Хакасча ыр, сынары же бизде эле ыр делеп. Хомус күү ырларын унутулуп калгандыктан Себдей тектеш элдердин чыгармаларына кайрылган. Я лично взял вот, для себя концепцию уже. Мисалы мен өзүмө мындай концепция алдым. Орус элдик же азыркы чыгармаларды же дүйнө классикасын ырдоого зарылчылык жок. Алар ансыз деле аткарылып келет. Мен тууган элдердикине кайрылдым. Кыргыз, казак жана башка Орто Азия элдеринин ырларын алып хакасчага ылайыкташтырдым. Хакастар аларды кабыл алышат бекен деп чоочуладым. Аткара баштасам бөтөн элдики катары эмес, өзүбүздүкү катары жакшы эле кабыл алышты. Анан мен аларды аткара баштадым. Терең иштеп чыгып аткарам. Азыр репертуарымдагы ырлардын 60% өзүмдүкү, калганы башкалардан алынган. Шадып қалған жаным қырғыз болына. Башкалардан алган алгачкы ыр бул кыргыз ыры деп аталат. Кызыгы ырдын обонун Хакасияга жумуш издеп барган. Азыркы эле ала толук кыргыз жигит жараткан. Ыр учурунда хакастардын хыскы, санары, кышкы ырлар сынагында биринчини алган. Он песню пел про хакасов, про кыргызов, хакаслар. Бул ырды чыгарган кыргыздын аты жөнүн билбейм. Аябай муңдуу, кайгылуу ыр болчу. Хакастар кыргыздар деп ырдачу. Угуп жактырып калдым. 96-жылы бизде улуттук ырлардын сынагы жарыяланып калды. Ага катышуу үчүн жаңы ыр керек эле. Өзүбүздүн хомус менен ырдаган элдик чыгармаларыбыз жок кесе эле. Анан мен ушул ырды кайра иштеп чыктым. Кыргыз тилдеги мазмунун билбейт элем. Андыктан өзүм сөзүн жаңы жаздым. Кыргыз каганынын атынан жаздым. Кайгылуу ыр болуп калды. Мазмуну боюнча чоң салгылашууда кыргыздар утулуп, эл жери тонолуп, кыргыз каганы баласынан айрылып, анын жүрөгүн кутучага салып алып, аман калган элин чогултуп, ата журту Алтайдан тоо ашып, бел ашып кетип жаткандагы арман айтылат. Мекенин Таштоого аргасыз болуп турган учурду чагылдырууга аракет кылдым. Муну биз тарыхый багытта да карасак болчудай. Биздин байыркы бабаларыбызды кыргыз эмес, кыргыз дейбиз. Мен ошого таянып, кыргыз ыры деп атадым. Кыргыз ыры же орусча песня кыргызского кагана. Кыргыз каганынын ыры деп аталат. Şola tazını pırnamasa bultur Arba yazı tegile keşazıptur Menin sağızım sır bulganı Dağlar üstünde şazı üstünde Yine şiirimde şadep kalgan canım Kara kül bolup ah şarıktan bargın Adam şiirinde kırdırgan kelim Kırgız